Бүгүн 26 июлда Багыш Көкжаңак багытындагы 7 чакырымдан ашык жол капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Иш-чарага транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев катышты. Бул Көкжаңак шаарын Жалал Абад облусунун борбору менен бириктирген жалгыз жол болуп саналат. Биздин мамлекетибизде ар бир биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. Ар бир шаарды, ар бир айылды, ар бир областты бириктирген жолдордун баардыгы оңдолуп, түзөлүп, пайдаланууга берилиш керек деп. Ошонун негизинде өзүңүздөр билесиздер, бул Көкжаңак шаарына биздин урматтуу генералыбыз Камчы Кыдыршаевич келип, бир топ объекттерди өзү көзөмөлүнө алып, оңдолуп, түзөлүп, бир топ жумуштар жасалды. Ошондо дагы тапшырма берилген. Ушул жолду оңдоп түзөп, элге пайдаланууга берүү боюнча. Бул жол элге дайым жакшылыктарга иштесин, шаарыбыз өнүп өссүн, келечекте алдыңкы мамлекеттердин катарына кошула турган Кыргызстандын арасында Көкжаңак болсун. Союз малында жасалган бул жолдун абалы жылдан жылга начарлап, жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга ыңгайсыздыктарды жараткан. Көкжаңактыктардын муктаждыктары эске алынып, транспорт министрлиги тарабынан жол стандарттарга жараша асфальтталып, чийиндилери сызылган. Ар дайым жакшылыктар болсун, мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Ошондой эле министр Абсатар Сыргабаевдин катышуусунда Көкжаңак шаарынын ичиндеги Шахтер көчөсү пайдаланууга берилди. Узундугу 2 чакырымдан ашкан көчө баш аягына чейин асфальтталган. Чын денсаулык берсин, узун өмүр берсин, келечегиңер кең болсун. Эч качан кем болбогула, рахмат. Бизди сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын, айнанайын. Союз малында курулган боюнча биздин жаңы жол башы жаңыла эле да. Азыр эми жаңы болуп, элдерибиз сүйүнүп, рахмат айтып, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке баарына ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен эле бирге ушу биздин жолубузга даже таксисттер каттаганда 40-кварталына барбайбыз деп бизди жарым жолго деле таштап койчу эле. Эми укмуш сонун болгон үчүн биз өтө сүйүнүп атабыз. Рахмат. Жол эң керектүү нерсе экен. Мына жаман жолдордо калып, басышка да туура эмес болуп калды эле. Мына азыр бардык бир эле бул жол эмес, Көкжаңагыбыздын ичинде көптөгөн жолдорубуз оңдолду. Мына жакшынакай асфальттарды куруп берди. Машина эле эмес, жөө жүргөн адамдар үчүн дагы ыңгайлуу болуп калды. Белгилей кетсек, Көкжаңак шаарындагы мындан башка дагы ички жолдорду асфальттоо жана жергиликтүү тургундарга ыңгайлуу шарттарды түзүү аракеттери көрүлүп жатканы айтылды. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.